Бир эле учурда, бир эле окшош кырдаалда Адам алейхиссалам менен шайтан кантип бири-биринен айырмаланды. Адам алейхиссалам бейиштеги тыюу салынган мөмөнү жебегиле десе да болбой жеп алып туруп, өзүнүн ошол күнөөсүн моюнга алып, Аллах субханаху ва тааляга кайрылды. Эгер сен бизди кечирбесең, бизге ырайым кылбасаң, анда биз жоголобуз деди. Шайтан болсо күнөө кылып мындай деди: мен тиги адамдан артыкмын деди ал. Анан ошол шайтан Аллахка кайрылып, сен мени адаштырдың деди. Сенин айыңда мен жаңылыштык кетирдим деди. Мынеки айырмагандай. Мындайча айтканда Адам алейхиссаламдын өзгөчөлүгү анын тобо кылганында. Ошол тобосу аркылуу Аллах субханаху таалянын кечиримине ээ болду. Ошондуктан силерден суранарым, жүрөгүңөр таза болсун. Бейишке кирүүдөгү бирден бир талап бул жүрөгүңөр таза болсун. Аллах мынтип айткан: кыямат күнү коркунучтуу сурак күнү, адамдардын топтогон байлыктары дагы, сыймыктанып мактанган бала чакасы дагы аларга чынында пайда бербейт. Алардын эч пайдасы тийбейт. Кыямат күнү, сурак күнү силерге бирден бир жардам болчу нерсе силердин таза аруу жүрөгүңөр. Ошол силердин жүрөгүңөрдө Алланы сүйүү, Алладан коркуу деген сезим болуш керек. Аллага моюн сунуу деген ыхластуу сезим болуш керек. Мына ушундай жүрөк гана силерди бейишке киргизет. А биздин жүрөк кимдин? Аллахтын колунда. Биз адамдар бир аргасы жок бир бечарабыз. Биз адамдар өзүбүздү туура жолго түшүрүп кое албайбыз. Канчалык акылдуу, канчалык зендүү болсок дагы андай кыла албайбыз. Канчалык билимдүү, сабаттуу болсок дагы анта албайбыз. Аллах бизди туура жолго сала албаса, эч ким бизди туура жолго түшүрбөйт. Биз мына ушул нерсени терең түшүнүшүбүз керек жана Аллахка моюн сунушубуз керек. Ушул нерсени жашообузга колдонуп жашашыбыз керек. Антпесе шайтан биздин өзүбүздөгү өзүмчүлдүгүбүздү колдонот дагы тозок отуна түртөт.